келдим, сапарлашта болуп келдим. Ал кишини жакындан жакшы билем. Көп жылдары саясатта чогуу жүрдүм. Анын артында жүрүп чоңойдум десеңдер болот. Анан ал кишинин азыркы күндө абакта жатканы бул Кыргызстанда акыйкаттын абакта жатканы катары кабыл алам. Ага козголгон кылмыш иши жасалма экенин мен башында эле айткам. Бул менен эмес, Бириккен Улуттар Уюму деп айтып атат. Башка уюмдар, эл аралык уюмдар деп айтып атат. Бул тарых тактай турган эмес, бул такталган нерсе. Экинчиден, бул эми кыргыз саясатына, эгемендүү Кыргызстанда демократиянын өсүп өнүгүшүнө Өмүрбек Чиркешевичтен ашык Өмүрбек Чиркешевичтен башка да мынчалык салым кошпосо керек. Кыргызстанда демократия барбы десе, ошол Текебаевдин фамилиясы көбүрөөк айтылышы керек да. Бул чындык. Анан ал киши абактан жакын арада чыгыш керек деген сурооду көрүп атпайсыңбы? Токтоосузда да чыгыш керек. Токтоосузда ал эми жасалма иш болгондон кийин соттордун бардыгы көз каранды болуп калганда, Өмүрбек Чиркешевичтин камалып жатканы бул каластыктын камалып жатканы, анын абакта жатканы бул акыйкаттын абакта жатканы, анын темир тордун ар жагында чынжырланып жатканы бул чындыктын чынжырланып жатканы деп айта алат болчумун да. Бул менин атуулдук парзым. Мен ак караны кара деп айткан адаммын. Өмүрбек Чиркешевич Кыргызстандагы көзгө басар көрүнүктүү саясман ишмерлердин бири экенин биз айтпасак деле тарых айтат, убакыт айтат. Тарыхты журмаласаң болот, бирок тарыхты бурмаласаң болбойт. Өмүрбек Чиркешевичти канчалык жаманатты кылба, баары бир ал Кыргызстандагы эң көрүнүктүү саясатчы бойдон кала берет.